Максаты ошол бирөөлөрдүн заказы болгондон кийин туура эле түшүнүш керек да. Балким акча үчүн, балким дүйнө үчүн кылып коюш мүмкүн да. Өзү намазга жыгылып атат, бирок намаздын намын булгап атат. Намаз окуган адам ак караны тааный билген инсан болуу керек. Ал болсо мурда кандай жүрдү эле так ошондой эле жүрүп атат. Ириген ооздон чириген сөз чыгат деген жакшы сөз бар го кыргызда. Ошо Анжеликанын чириген оозунан Сооронбайдын кырсан эмеси кулагы көрүнүп атат да. Анжеликага ката бериз, башка жерден жай таап ал. Айланып кетейин Анжелика, садаң кетейин Анжелика, башка жерден жай таап ал. Саңызбы мына айтсаңыз, биз бир сурамжылоо болуп аттык элек мына. Атамбаевдин үйүн жана майып балдардын реабилитациялоо центри кылабыз, үйүн бизге бериш керек деп бийликке кайрылды да Анжелика деген ырчычы. Анан ушуга карата сиздин оюңуз кандай? Ушул сунуш туурабы? Бул Анжеликанын өзүнүн жеке пикириби же кимдир бирөө айттырып атабы? Сиз кандай ойдосуз? Менин атым ошо Урмат, фамилиям Ниязали Кубанычбекович. Мен ушундай оюм бар да, ушуга чейин, ушул күнгө чейин ушуну ойлоп келем. Бул балким бирөөлөрдүн бир заказыдыр депчи. Анткени Анжелика деген ушуга чейин ал жерде эмне бар экен, коро жайда эмне болот экенин билген эмес. Биринчиден, экинчиден анын жогору жагында эле канча кишилердин үйлөрү турат, андан да чоң заңгыраган залдар, Бишкекте канчалаган чиновниктердин, башка чоңдордун үйлөрү турат, заңгыраган, салынган. Эми ошол кичинекей бир чарчы жер экен, 2 гектарга жетпеген. Бирок ал жерди ошо менин угушум боюнча Темирлан Султанбеков деген жайын каникула лагерь ачып берген. Балдардын баары эс алып ошол лагерь болуп атат. Азыркы күнгө чейин лагерь болуп атат. Анан ошол лагерь ачылганга балким көрө албастык болдубу, же бирөөнүн заказдары болдубу, аткаруу эмеси болдубу, ушул ишти кылып кетти да. Анан мен мындай айтайын деген бир жакшы оюм болуп атты ушул күнгө чейинчи. Эгерде ошо Анжелика мына Умурага да барып келди, мен ушундай кылат деп ойлогон эмесмин. Өзү деле айтып чыкты го, Сейит баласы билдиргүүдөн билимге алба депчи. Кыргызда деле макал бар. Ошо менин оюм ушундай болду да. Ал киши Умурага барды, иман жолун жолдоп атат, баарыбыз колдогонбуз убагында. Анжелика мына иманга келип атат деп. Бирок бул кылган эң жаман нерсе да, бирөө кыйналып жатса, анын жерин жанагындай тартып алам деп, ушундай мен эмеге берем деп, ага кызыкпаш керек, андан кызыга турган башка жерлер да көп да. Ал эми ойлоп көрсөк, канча деген чиновниктердин жерлери турат, канча байлардын жерлери, үйлөрү, жерине эч ким жашабай эле чоң зданиялар турат. Анан бир эле ушу билбейм, Анжелика Атамбаевдин үйүн көрүп калган. Максаты эмне деп ойлойсуз? Максаты ошол бирөөлөрдүн заказы болгондон кийин туура эле түшүнүш керек да. Балким акча үчүн, балким дүйнө үчүн кылып коюш мүмкүн да. Атым Иманкулова Роза Сейитовна, Арашан айылынын тургуну болом. Мен ошо Анжелика Кайратовнага кайрылайын дедим эле. Бул үйдү Алмаз Шаршенович деле жөн койгон жок. Тиги мындай жетим балдар эс алган жай кылып, азыр балдар 3-чү поток эс алып кетип атышат. Анжелика Кайратовна өзүнүн, биз аябай сыйлачу элек, өзүнүн жанагы бактылуу айым деген берүүсүн алып барып эле өзү кадырлуу бактылуу болуп жүрө берсе болмок. Анан ушундай маселени көтөрүп, өзүнүн ойбу же башка бирөөнүн ойбу билбейм, иш кылып өзүнө көө жаап алып атат. Азыр анын дарегине эмне деген жаман сөздөр айтылып атат. Өзү намазга жыгылып атат, бирок намаздын намын булгап атат. Намаз окуган адам ак караны тааный билген инсан болуу керек. Ал болсо мурда кандай жүрдү эле так ошондой эле жүрүп атат. Анан кыздары деле сыймыктанган эне болуш керек да. Анан ошол болгону бир үй болсо Алмаз Шаршеновичтин, ошол үйдү ошол жака алабыз деп атышат. Бул эң туура эмес. Алмаз Шаршеновичти бардык жагынан кысымга алып, аны нервничтеттиргенге булар аракет кылып атышат. Биз 5 убак намаз окуган сайын Аллах Тааламдан суранып атабыз, Алмаз Шаршеновичке ден соолук тилеп атабыз, кайрат күч тилеп атабыз. Шу аман эсен абактан чыгышын каалап атабыз. Мен каршымын алганга. Болгону бир үй бар, анчалык деле көп үй жок, анчалык деле гектарлаган жери жок. Болгону ушу бир үй, ошого кайта эле улам бир шылтоону таап, эле ушул үйгө асылып атышат. Бул Алмаз Шаршеновичти бардык жактан кысымга алып, аны нервничтеттирип,
булардын тилеги ошол болуш керек, же инсульт, же инфаркт болгонго алып баруу болуш керек да. Мен ушундай түшүнөм. Анжеликадын певичка жөнүндө мен мурда маалыматым жок болчу экен, бул ырчын байкалып турдум да. Анан азыр ошо Атамбаевдин үйүнө байланышкандан ушул ырчы айым ушул кыз жөнүндө кызыгып интернеттен карасам, кыйраткан делери жок экен биринчиден. Мейли ал жагын чыгармачылык жагына карабай эле коелу. Бирок мен да кызыгып, жөнөкөй жаран катары кызыгып карап көрдүм. Эмнеге бул ырчы чоң ошол экс-президентке, чоң саясатка бул кийлигишип, бул саясий нерсе болуп атат да. Бул эч кандай чыгармачылык жака тиешеси жок. Анан эмнеге мындай болуп атат десем, менин оюмча, мүмкүн мен жаңылышып аткандырмын. Менин оюмча, бул жерде Сооронбайдын кулагы чыгып атат да. Ириген оозунан чириген сөз чыгат деген жакшы сөз бар го кыргызда. Ошо Анжеликанын чириген оозунан Сооронбайдын кырсан эмеси кулагы көрүнүп атат да. Анан мен мынтип түшүнүп атам. Бул Сооронбай коркуп, ушу Атамбаев чыгып калса дагы мага баля болобу деп эле өзүнүн жеке коркунучунан улам. Бул Анжелика окшогон ырчыларды сайратып, болушунча акчасын төлөп берип, сайратып эме кылып атат го депчи, мындай кысым калып. Анан үй анан дагы бир Бакиевдин үйүндө алып атабыз деп Анжелика да историяларына чыгарыптыр. Мага жөнөтүштү WhatsApp'тан көрдүм. Бакиевдин бул Бишкек шаарында Жибек жолунда үйүн айтып атыптыр. Бакиевдин үйү негизи Теитте да, Тейит деген айылда, Жалалбатта. Теитте үйүн эч ким сүйлөгөн жок, аны эстеген да киши жок. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде мисалы Атамбаевдин үйү боюнча, бул Атамбаев өзү ушул Кой Таш Арашанда туулуп өскөн, өзүнүн кичи мекени. Бул жерде өзүнүн ата бабасынын жерине үй салып атат. Бул бөлөк жактан келип алып, бирөөнүн жерин басып алып салган жок да. Өзүнүн ата бабасынын кыргыздын ар бир жигити, эркек баласы өзүнүн ата бабасы жайгашкан жерге, ошол жерге үй салып отурукташат да. Бул жерде бөлөк жакка үй салып ушундай нерсе болсо, анда бир жөн болчу, анда башка сөз болчу. Бул жерде өзүнүн ата бабасынан калган жерге үй салганды эч эмени бул жерден жамандык нерсени көргөн жокмун. Жана муну бул Анжелика деген ошол айым аябай туура эмес. Мен жеке оюм катары аябай туура эмес кетти, туура эмес жакка. Бул киши өзү чыгармачылык адаммын деп өзүн таанытат экен, кыргыз шоу бизнесинин өкүлү катары. Ошол жакта эле мындай сасык саятка аралашпай эле койсо болмок. Анткени мунун аягы мен уже көзүм жетип калды. Мунун аягы өтө жаман бүтөт. Бул Анжелика үчүн, бул саясатчылар бүгүн бар, эртең жок. Сооронбай мисалы көчмөн президент болчу, бүгүн эч ким эмес. Даже экс-президент дагы эмес булчу. Мыйзамсыз экс-президенттин макамын алган менен ал негизи экс-президент эмес, мына Америкада өзү качып жүрөт. Ал Анжелика эмес, өзүнүн айласын таппай калды. Ошон үчүн мен ойлойм, убакыттан пайдаланып мен да айтып кетким келет. Бул жерде кээ бир мисал жарандарыбыз мүмкүн туура эмес түшүнүп, Садыр Нуркожоевич Жапаров ушундай жаман атты болбой, сиздин атыңыз ушул жакка жармашпаш үчүн сиз Анжелика окшогон ырчыларды мындай сиздин атыңыз ушул жерге жармашып калбаш үчүн мындай бир жеке көзөмөлүңүзгө алып контролдоп мамлекеттик бир көзөмөлгө алып койсоңар деп мен ишенем да. Анткени сиз да эртең экс-президент болосуз. Ошоп сизге дагы ушуга окшогон мындай швальдар атыңызды булгаганына мен Кыргызстандын жараны катарында жаман эле көрүнүш экенин көрүп турам да. Аты жөнүм Бейшеев Самат. Аузубиллахиминашайтанирражим, бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Таалага сансыз чексиз мактоо шүгүрлөр болсун. Анын пайгамбары болгон Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи саламга Аллахтын салаваттары болсун. Кыргызстан гүлдөп өссүн. Кыргызстанга иманын сап берсин. Аллахты сүйөлү, Аллахтан корколу. Аллахтын кыл дегенин кыялы, тыйыл дегенен тыйылалы, ач көздүктөн Кудай сактасын. Көрө албастыктан, ич тарлыктан Кудай сактасын деп мен дуа кылам. Жалпы кыргыз элиме. Мына талаш тартышып аткандарга дуа кылам. Иманын сап берсин. Эми мына жерде мен ошол жерде лагерде жүрдүм. Мен бывший учительницамын. Азыр Аллахтын жолунда жүрөм. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун. Аллах өзүнүн жолун таанытып билдирип койгон. Жараткан Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мен лагерде жүрдүм. Как тарбиячы, даватчы катары сүннөттөрдү үйрөтүп, балдарга акыл насаат, талим тарбия берип жүрдүм ошол жерде. Мен ошол жерден жакындан тааныштым ошол ымарат жай менен. Атамбаевдин ымарат жайы менен. Ушул жер жанакы инвалид балдарга ылайыксыз жай экен. Ал жерге бүт ымарат жайлар салынып бүтүптүр. Анан эми ошол салынып же бүткөн жашнакай ымарат жайды бүтүндү бүлдүрүп, талкалап, кайра оорукчан балдарга ымарат жай салсак Аллах жактырабы бизди? Мен ушундан корком.
бүтүндү бүлдүрбө деген. Даже бир кашык суунун, бир тамчы суунун сурагын беребиз. Анан ошон үчүн мындай нафсти тийиш керек да. Мен ала коеюн, мен жашай коеюн, тигинден тартып алайын дегенден, ачкөздүктөн нафсти тийип алсак, биз кыргыз эли оңолбойбуз. Антпеш керек. Жаңылбаган жак, мүдүрбөгөн туяк болбойт. Чыксын Атамбаев. Чыксын, күнү түнү дуа кылам. Анан кийин чыгып элине, жерине, динине кызмат кылсын. Калган байлыктарын сарптасын. Түшүнбөй баарыбыз каташылып кетиребиз. Анын да катасы бар, тигинин да катасы бар, мунун да катасы бар, менин да катам бар. Анан кийин катасы жок эле тим эле куландан соо эле таптаза болуп эле канча адамдарыбыз качып жүрөт тиякта. Атамбаев өлсөм ушу өлүгүм мишектен чыксын деп дуа кылып отурат. Мага кыргыз эли ошо кыргыздын аалымдары жаназа окуса экен деп дуа кылып отурат. Эмин кетириптир болуптур. Күнөө кетирбеген киши бар бекен. Бардык кызматчылардын күнөөсү бар. Бардык падышалардын күнөөсү бар. Падышалардын күнөөсү жок болсо эмне чет мемлекетте качып жүрөт? Атамбаев качпай мынекте отурат го. Анан кийин эле тиякты сүйдү бир сүйлөшүп, биякты бир сүйлөшүп эле чакчаңдашат. Кудайдан корк. Ким соопчулук ишти жасап койгон, аны периштелер жазып туруп өткөрүп койду тетияка Алла Таалага. Ким күнөө иштерди жасады, аны периштелер жазып туруп өткөрүп койду тетияка Алла Таалага. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Атым Токтогулдун Кетментөөнүн кулунумун. Бывший учительница, Атамганы окуткан Айтматовдун биринчи мугалимимин. Эми даватчымын. Элиме, жериме өлүп кеткиче тилимдин акыркы күрмөмүнө чейин элиме, жериме, диниме кызмат кылайын деген ниет менен жашап келем. Анжеликага Катаверский башка жерден жай таап ал. Айланып кетейин Анжелика, садаң кетейин Анжелика, башка жерден жай таап ал. Тап Кыргызстанда бош жерлер бар. Бир Атамбаевдин коросунан башка кора калбай калыптырбы? Бош жерлерге жашап калып сал, мен тилектешмин. Ишиң ийгиликтүү болсун. Аллахтан коркуп жашайлы. Эки дүйнө бактылуу бололу. Амин Аллаху.